кээде дем күч берүү менен, башкача айтканда мотивация берүү менен адамдын толугу менен жашоосун өзгөртүп коюуга да мүмкүн болот. Мен өзүмө кантип мотивация берем же болбосо башкага кантип дем күч берем деген суроого биз азыр шаар тургундарынан жооп алмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Биздин тарбиябызга жараша ар бир кыргыз баласы, мен ойлойм, биринчиден ата энесинин келечегин камсыздоо бул эң биринчи мотивация болот. Кийин үй бүлөлүү болгондон кийин, балалуу болгондон кийин балаңдын жакшы келечегин камсыздоо ошол кийинки мотивация болот да. Анан эң негизгиси менин өз алдынча мындай абдан маанилүү нерсе бул өзүмдү жашоодо мен кандай кыз катары, как инсан катары өзүмдү бул кандай десем, да, вот хочу реализоваться как личность. Это для меня самая большая мотивация, да? Мен өзүмө деген эми туруш керек, элден артта калбаш керек, окуш керек деп ушундай өзүмө мотивация берем негизи. Бекер жатканча бекер иште деген сөз бар го. Мотивация деген бир иш кылганда бир желание болуш керек. Мисалы сабак окуганда настроение жок болсо, сабагыңды жакшы аткара албайсың. Мотивация болгондо өзүң кылгың келет дагы ишти жакшы кыласың. Мен мисалы мактаганда жагат мага, ошо мотивация болот. Бирөө мен мисалы 5 алсам, 5 алып тура үйгө атын эме келсем, алар кубанышат дагы, ошол мага мотивация болот дагы. Кубансын деп туруп, ошол жакшы сабак окуйм мисалы. Өзүбүзгө дем күч бербесек кантип жашоо деле болбойт да. Өзүбүз наоборот өзүбүздү кичине эме кылышыбыз керек да. Ситуацияга жараша кыйналып турсак антип эле бир жакшы сөз айтып же туура жолго түрткөнгө мындай эме кылабыз да, аракет кылабыз. Мен айлана чөрөмдөн алам мотивацияны. Анан үйдө бала чакама мотивация берем. Кантип бересиз? Силер мындай болгула, андай болгула, жакшы окугула, таза жүргүлө, жумушка так болгула деп.